Азыркы учурда Кыргызстанда кыргыз тилин сүйлөө, колдонуу көйгөй жаратып жатканын көрүп турабыз. Андыктан мамлекеттик мекемелерде эң биринчи кезекте иш кагаздардын кыргызча жүргүзүлүшү шарт. Мамлекеттик тилдин статусун көтөрүш үчүн ошол мекемелер, бүт Кыргызстандагы мекемелер кыргызча мамлекеттик тилде иш жүргүзүш керек, мамлекеттик тилде чогулуш өтүш керек, бардык иш чаралар мамлекеттик тилде жүрүш керек. Болду, башка эч нерсенин талап кереги жок. Болгону мамлекеттик тилдин өзүнүн талабына жараша пайдаланышы керек да. Кыргыз патенттин алдындагы интеллектуалдык менчик мамлекеттик фонду ар кандай долбоорлор менен иш алып барууда, кыргыз тилинде жазууда, орусчадан кыргызчага которуу, накта кыргызчалаштырууга туура келет. Кышнак, кат жазып аттым эле. Начальник деген сөздү кандай жазабыз? Бул орусча сөз да, кыргызчага которулабы? Эми мен негизинен айтканда, Айжа, биз бүгүн бул бизде деген билесиң да, бүт министрликтер, ведомстволор ушул сөздүк менен колдонобуз да бүгүнкү күндө. Муну деген бизге тил комиссиясы сунуштаган негизи. Ошонун негизинде биз иш алып барабыз. Анан начальник деген сөз баягы чет тил, орус тилде айтылган сөздөр болгондон кийин биз болбой эле бүгүнкү күндө башкарма, жетекчи деп кайрылып атабыз да. Такай колдонгон компьютер. Мисал алсак компьютердин азыркы учурга чейин кыргызча котормосу жок. Чет элдик сөз болгон үчүн алар ошо ойдон которула элек да. Мүмкүн кийинирээк которулар, бирок Кыргыз тили кыргыздын эне тили. Андыктан баланын тили чыкканда эне тилинде чыгыш керек. Ал үчүн ата-эненин аракети күч болот. Ата-энелер балдары үйлөнүп атканда аларга деген телефон берип коет. Анан телефон көрүп атканда орусча видео роликтерди көрүп, өзүнө мындай губкадай впитывать ете беришет. Уңгубуз кыргыз тилибиз. Урпактарыбыз сүйлөөчү тил. Уул кыздардын кыргыз тилинде сүйлөгүсү келбей жаткандыгын кыргыз тили мугалимдери ата-энелерге кайрылып, кайгырып айтууда. Канчалаган мамлекеттик кызматкерлердин балдары орус мектептерде окушат. Ыйлаган келет. Ошо кыргыз тилин билбеген балдарды көрүп туруп. Бул шаардагы мектептерде балдарды кыргызча сүйлөтүш абдан чоң көйгөй да. Үй бүлөдө 1-2 гана бала, бул 1-2 баланын каалоосу ата-эне үчүн бул закон болуп калган. Бала орусча сүйлөсү келет, орусча сүйлөйт ата-энеси. Үйдө да болсо, ата-энеде. Жөн гана эң эле жөнөкөй нерсе, балам муну алып бер, балам тиги нерсени алып бер, муну өйдө алып кой деген гана эң жөнөкөй сөздөрдөн башталган болсо, үйдө ошондой сүйлөшүү болсо, бул бала үчүн деле көп жардам болот. Ар бир улут өз тилинде сүйлөйт. Кыргыздын кыргызча сүйлөбөшү бул азыркыга чейин көйгөй болушу намыска тие тургандай көрүнүш. Андыктан эне тилинде сүйлөөдөн баштап колдонууну колго алышыбыз милдет.